Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн белгилүү тасма жаратуучу Марк Уолберг катышкан дүйнөдөгү баардык акча аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер буга чейин болуп өткөн негативдүү нерселерди баардыгын унутуп, көңүлүңүздөрдү ачканга даяр болуп калсаңыздар, Санчо Бек каналы талдап берүүсүн акырындан баштай берсин. Айта кетчү нерсе, бул тасма болгон окуядан алынган. 1973-жылы Рим шаары Пауло деген чачы узун бала шаарды аралап айланып жүрүп, Колиева көчөсүнөн өтүп бара жаттыбы айтор жанагындай көчөдөгү кыздар менен сүйлөшүп калат. Алардын бири Паулого кайрылып: "Сен жаш бала экенсиң, мындай түнү көчөдө жүрбөгүнүң. Болбосо башыңа бир балей түшүп жүрбөсүн" деп жаткан замат эле бир түшүнүксүз унаага келип Паулону уурдап кетти. Бул окуядан бир канча убакыттан кийин Гетти деген кишиге жардамчы Нэнси келип, "Сиздин небереңизди уурдап кетишиптир. Ошол тууралуу сизге жеткирип коеюн" дедим десе, Гетти жардамчысы "Карабайлы, менин колум бош эмес" деп коет. Көрсө бул Гетти деген адам уурдалган Паулонун чоң атасы экен. Ал 1948-жылы Сауд Арабиясына барып нефт казгандардын эң биринчиси болуп, анан да 1958-жылы нефти эң биринчилерден болуп кеме менен ташый баштайт. Арадан көп убакыт өтпөй 1965-жылы бул адам дүйнөдөгү эң эле бай адамга айланып, байлыгы тарыхтагы байлардын эң биринчиси болуп $1 миллиард дагы ашып кетет. Биз кайрадан эле 1973-жылга кайтып, Паулону уурдаган адамдар түштүк Италиянын Калабрия деген жерине алып келет. Аны түшүнүксүз үйгө алып келишип, ал жерде буга чейин даярдалган жерге камап салышат дагы. Кылмышкерлердин бири Поланын апасына коңгуроо болуп: "Сиздин балаңызды биз уурдап кеттик. Ошондуктан бизге 17 миллион таап бериңиздер. Сиздин кайнатаңыз аябай бай экенин билемин. Анын колунда дүйнөдөгү акчанын баардыгы бар" деп эле өчүрүп коет. Биз кайрадан эле 9 жыл артка 1964-жылга кайтабыз. Анда Пола иниси жана кичинекей карындашы, атасы апасы болуп Сан-Францискодо жашашчу экен. Поланын атасы жанагы бай адам Геттидин баласы болгону менен булардын үй бүлөсү өтө деле бай жашашчу эмес. Көрсө Гетти баласы менен мамиле деле кылбай, ага жолукпай деле. Экөөнүн ортосунда эч кандай катнаш деле жок экен. Ошентип Поланын атасы Жан Пол бир күнү атасына кат жазууну чечип калат. Анткени ал буга чейин иштеген ишинен айрылып, такыр эле башка аргасы калбаптыр. Аялы Эбигейл экөө эмне деп жазышын билбей, ар башка нерсени бирден ойлонуп, күндөрдүн биринде тамактанайын деп жатышса, эшикти тыкылдап эле бирөө кат алып келди. Көрсө буга чейин алар катты атасына жөнөтүшүп, анын жообу дагы келип калыптыр. Анда Гетти баласын үй бүлөсү менен өзү жака чакырат. Алар шашылып эле аэропортко барып Римге учушуп, атасынын үйүнө барса, Гетти үй бүлөсүн кучак чайып эле тосуп алды. Ал баласынан кечирим сурагандай болуп: "Мен үй бүлөмө көңүл бурсам, бул иштерди кыла алмак эмесмин. Ошондуктан мени түшүнөсүн деген ойдомун. Мага көп деле капа болбо балам. Бул жашоодо бир нерсеге көңүл бурсаң, ошодон жыйынтык чыгат экен. Ошондуктан мен бизнеске көңүл бурдум, сага болсо көп көңүл бура албай калдым" деп коет. Андан соң алар тамактанып олтурушуп, Гетти баласына: "Сен менин ишканамдын орун басарлардын бирөөсүн ээлейсиң. Европа тараптагы иштеримдин бардыгын башкарасың" десе, баласы чочуп кетип: "Мен сенин ишиң боюнча эчтекени түшүнбөймүн да кантип иштеймин" десе, Гетти баласына карап: "Сен менден иш сурадың, мен сага иш берип жатам, болбосо өзүңдүн жашооңо кеткин" деп эле баласына күрөөз карап койду. Мындан соң Гетти небереси Поланы ээрчитип алып, биздин үй бүлөбүз өтө бир күчтүү үй бүлө болгон. Азыр дагы ошол наамды кармап келе жатабыз, ошондуктан силер дагы күчтүү болгула. Гетти деген фамилияны укканда элдер таасирленип туруш керек деп небересине эскертет. Бирок көрбөгөндүн көргөнү курусун дегендей, Поланын атасы ал нерсени кыла алган жок. Ал колуна түшкөн байлыкты көтөрө албай ичкиликке берилип, андан дагы баңгизаттарды чегип, кыскасы такыр башка жака бурулуп, биз 1971-жылга өтөбүз. Ал убакта Пола чоңоюп, атасы болсо такыр эле наркоман болуп калат. Ошондуктан атасы менен апасы ажырашып, Гетти болсо келини Эбигейл андан акча талап кылышын күтүп жаткан. Бирок Эбигейл тескерисинче: "Мага сиздин акчаңыздын бир сому дагы кереги жок. Мага балдарымды бериңиз, ушуну менен маселени чечебиз" деп эле ал жерден чыгып кетти. Ошентип кайрадан Поланы уурдап кеткен мезгилге кайтып, Эбигейл Геттиге кайра коңгуроо кылып, небересин уурдап кеткендиги жөнүндө айтайын десе, ал такыр эле коңгуроону албай коет. Бир кезде кабарчылар Геттинин өзүнө келип, "Сиздин небереңизди уурдап 17 миллион талап кылып жатышыптыр го" десе, Гетти: "Ооба, ошентип жатышыптыр, бирок менин неберем анчалык сомго татыктуу эмес. Мен ал ооруларга бир тыйын дагы бербеймин" деп баардыгын таң калтырып койду. Муну көргөн Эбигейл эмне кылышын билбей акырында Геттиге кат жазат. Биз мындан соң араб өлкөлөрүндө Флетчер деген адам арабтар менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Көрсө бул Флетчер ошол Геттинин кол астында иштейт экен. Ал арабтар менен жаңы бир келишимди түзгөнгө келиптир. Бир кезде Флетчерди Гетти чакырып жаткандыгы тууралуу маалымат беришет. Күндөрдүн биринде Англияга Эбби Геттинин үйүнө келет. Ал Геттинин жардамчысына: "Мен баламдын чоң атасы менен бетме бет сүйлөшмөйүнчө
кетпеймин. Ошондуктан аны мага жолуктурууга деп болбой эле үйүнө кирип олтуруп алат. Биз бул убакта Флетчер дагы бул жерге келип Кетти менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Көрсө Кетти Флетчерди атайын небересин табыш үчүн чакырткан экен. Анткени Флетчер Кетти менен иштешкен убакытка чейин жашыруун тыңчы болуп иштеп жүрүптүр. Кетти Флетчерге менин неберелерим аябай эле көп. Эгер бирөөсү жоголгондугу үчүн $17 миллион төлөй турган болсом, башкаларды дагы уурдап кетиши мүмкүн. Ошондуктан сен Римге бар дагы Поланы сөзсүз тапканың. Мен сага ишенемин деп эле Флетчерди Эбиге жөнөтүп жиберет. Бул нерсени уккан Эбинин жини аябай эле катуу келип, Кетти аябай ичи тар адам экен, болбосо бабаңыздан кийинки эле бай адам ушул го. 17 миллионду жөн эле берип койсо болот да деп эле ачуусу келип, бирок Флетчер менен кайрадан Римге кеткенге туура келди. Кызыгы бул убакта Поланын уурдалганы тууралуу маалымат калың элге жетип, кабарчылар топтолуп каармандарыбызды көчөдө жөн дагы бастырган жок. Кызыгы ушул убакытка чейин Римдеги бул иштин үстүнөн иштеп жүргөн тергөөчүлөр оордуларынан жылбай оорулар жөнүндө эч кандай маалымат дагы таба алышпаптыр. Каармандарыбыз көчөдө эле жөн жүрө албаган аз келгенси үйүндө дагы тынчырак уктай алышпады. Анткени үйүнүн сыртында кабарчылар толтура болсо, үйүнүн ичинде болсо тергөөчүлөр бар болчу. Биз бир кезде Пола менен уурдап кеткендердин бирөөсү сүйлөшүп олтурганын көрөбүз. Анда ууру Полага сен негизи үй бүлөдө жакшы эле баласыңбы? Сени куткарайын, акча деле берейин деп эч ким ойлонбойт го. Анча деле эмес бала окшойсуң деп эле Поланы шылдыңдагандай кылып койду. Анан да ага кагазын берип апаңа башынан кат жазгының. Эгер акчаны эртелетпесе биз сенин бармагыңды кесебиз дагы жөнөтүп жиберебиз. Анан да сен менин бетимди көрүп калдың окшойт я. Азыр арабызда Пикалина деген бар, ага айтсам сенин көзүңдү чукуп салат. Айтайынбы же жөн эле коеюнбу деп Поланы коркутуусун уланта берди. Флетчер дагы жөн отурбай күндөрдүн биринде коммунисттердин тобуна жолугат. Алар Флетчерге өтө бир кызыктуу маалыматты беришти. Көрсө Пола ушул адамдар менен сүйлөшүп, силер мени уурдап кетесиңер, анан чоң атамдан $2-3 миллион талап кылсаңар, анан чоң атам бере турган болсо ортодон бөлүп алабыз деп эле келишим түзүп жатышкан экен. Бирок эң кызыгы алар оюн ишке ашыргыч аңдып Поланы башкалар уурдап кетип калышыптыр. Флетчер бул тууралуу биринчи Эбби менен сүйлөшүп, андан соң Кеттинин дагы жанына барат. Ал Кеттиге небереңиз сизден акча алыш үчүн атайын эле өзүн өзү уурдатыптыр. Демек сиздин акча төлөбөй койгондугуңуз туура эле болгондой, ал акчасы түгөнгөндөн кийин өзү кайтып келет деп айтса, Кеттинин жини келип, бул дүйнөдө бай болуш өтө эле оңой. Бирок бай болуп жашаш жада ошол бойдон калыш өтө кыйын. Менин болсо өмүр бою жанымда чыныгы досторум жана туугандарым жүргөн жок. Жалаң гана менин акчама ээ болгусу келгендер жүрдү. Ошондуктан мен адамдарга караганда буюмдарга көбүрөөк ишенем деп айтат. Биз Кеттинин бул сөздөрүнөн ал чириген бай болгону менен бактылуу боло албагандыгын түшүнөбүз. Анткени ал акчасын ушунчалык аягынан кир жууганга адам чакырбай өзү жуйт экен. Анан да айлана чөйрөсүндөгү баардыгы эле анын көзүнө душман көрүнүп, үй бүлөсү менен чогуу жашаса бардык нерседен артта калчудай сезиле берет экен эле. Ал Флетчерди мактап, сен жакшы иш кылдың, эми Пола кайтып келгенче чейин кайта Римге барасың дагы. Ал кайтып келгенден кийин бир тарбиялап энесин таанытып кой деп айтат. Күндөрдүн биринде Поланы ажатканага уурулардын бири алып чыгып жөнөйт. Пола өз ишин кылып жатканда ууру чылым чегип алайын деп башындагы бет кабын чечип, кайта байкабай эле Полага бетин көрсөтүп алды. Анда ууру жини келип Полага сен менин бетимди көрүп калдың деп ага тапанчасын такап жаткан кезде, жанына уурунун экинчиси келип ал дагы тапанчасын алып октун атылганы угулуп кетти. Арадан бир канча убакыт өтпөй Флетчер менен Эбини тергөөчүлөр чакырып, балаңыздын өлүгүн таптык, анын денесин өрттөп жиберишиптир, ошондуктан тааныганга келиңиз деп эле аларды чакырышкан кезде, Эбби өлүп жаткан денени көрүп, бул менин балам эмес деп ал жерден чыгып кетет. Көрсө жанагы кылмышкерлер бети көрүнүп калган адамды атып салышып, аны өрттөп сууга ыргытып жиберишкен экен. Көп өтпөй тергөөчүлөр өрттүргөн адам ким экенин билип, анын шериктери жөнүндө дагы маалымат табышып, алардын жайгашкан жерин билишет да Калабрияга дароо эле жөнөп кетишет. Ал жерге жоокерлер менен кошо каармандарыбыз дагы келип аңдып жатышса, жанагы уурулар ал жерден көчкөнгө аракет кылып жатышкан экен. Анда жоокерлер эртегүндү кеч кылбай биринин артынан бирин аткылап өлтүрүп салышып, бирок ал жерден Поланы дагы деле таба алышкан жок. Анда ок тийген уурулардын бири жарым жан болуп өлө элек экен эле. Тергөөчү андан баланы эмне кылдыңар деп сураса, биз аны сатып жибердик деп эле өлүп калат. Көрсө алар бала үчүн акча албасын түшүнгөндөн кийин, акчасы көп бир кылмышкер ишкерге баланы сатып жиберишиптир. Бала менен башынан эле чогуу сүйлөшүп жүргөн уурулардын бири жанагы ишкерге баланы жеткирип барат. Анда сатып алган адам, сен бул бала менен мамилени жакшы эле кордуң окшойт. Мындан нары эми менин колумда иштейсиң. Баланы болсо өтө эле арыктатып жиберипсиңер. Эми мунун тамак ашын жакшылап бергин дагы семирткен дейт.
Бул убакта Флетчер Геттиге келип, мен буга чейин айткандарымдын баардыгы жалган болуп чыкты. Небереңизди чындап эле уурдап кетишиптир. Ошондуктан 17 миллион доллар бербесеңиз болбойт окшойт. Мен адашып калыпмын десе, Гетти ага жооп берип, мен эч кандай акча бербеймин. Мен 17 миллион берсем өзүмдө акча такыр калбай калат да. Анда кантип жашаймын десе, Флетчер, сизде миллиарддаган акчаларыңыз бар. Ошону дагы аз деп атасыз, өзү сизге канча акча жетиштүү болот десе, Гетти аны карап, мага мындан дагы көп керек деп койду. Чындыгында Гетти адам шүгүр кылбаса эч качан тойбосун түшүнгөн жок да. Бир күнү жанагы Элиотейн деген каймана аты бар уурдалып кеткен Поланы карап жүргөн адам Поланын апасына чалып, силер деги балага акча төлөйүн деп жатасыңарбы? Арадан аябай көп убакыт өттү го десе эле Флетчер байланышты алып, мен Геттинин атынан сүйлөп жатам, силерге 200 миң доллар бергенге даярбыз. Ошондуктан акчаны алгыла дагы баланы коюп берип жибергиле. Гетти небереси Поланы көп деле жакшы көрбөйт экен, андан көп акча ала албайсыңар десе, жанагы ууру Элиотейн жини келип эле байланышты өчүрүп салды. Муну уккан Эбби жини келип Флетчерге, сен эмне деп эле келжирип жатасың? Каяктагы 200 миң долларды айтып жатасың десе, Флетчер, Гетти бир сом дагы бербеймин деди. Мен болгону убакытты созуп баланы куткарганга аракет кылып жатам, сиз мени такыр эле түшүнбөй койдуңуз деп эле анын дагы жини келип кетет. Ошол күнү кечинде Эббиге да бир жолу коңгуроо келип 17 миллион эмес 7 миллион бергиле деп айтат. Кыскасы Гетти такыр эле акча бербей ууруларды дагы мукурат окшойт. Бирок Гетти небереси үчүн акча бербегени менен ар кайсы адамдарга барып, алардан сүрөт сатып алып, сүрөттүн ордуна миллиондогон акчаларды берип жатты. Бул Гетти үчүн адамдын өмүрүнө караганда буюмдар баалуурактай көрүнөт. Бир күнү камалып отурган Пола аны кармап отурган майрамдап жатканын байкайт да качууну чечет. Ал терезеден сырттагы кургак чөптөргө кагазды күйгүзүп ыргытып, анан өзү жаткан керебетти түртүп эле экинчи эшикти каккылай баштады. Бул нерсени жанагы уурулардын бири Элиотейн дароо эле сезип калат. Бирок ал атайын эле бул нерсени байкамаксан болуп үйдүн артына өтүп, ал жакта өрт чыкканын көрүп, жана калса Поланын эшикти ачып качып кетип калганын дагы эле көрөт. Бирок бул нерсени дагы айтпай, жөн эле өрт чыкты деп жанындагыларына эскертип коет. Сыягы ал деле Поланын качып кетишин каалады окшойт. Бир маалда кечкирип качып бара жатып чарчап калган Пола унаа токтотуп, аны келе жаткан унаалардын бири алып эле тартип сактоочулардын кеңсесине алып барат. Анда Поланы тамактандырып, ал мен апама чалып алайынчы, байланыш аппаратыңыздарды берип туруңуздар деп эле апасына чалып сүйлөшүп кирсе, жанагы аны буга чейин сатып алган кылмышкер келип эле байланышын өчүрүп салды. Көрсө Поланы унаасы менен куткарып алган адам ошол кылмышкерге чалып койгон экен. Бул окуядан кийин кылмышкерлер сүйлөшүү убакыт болсо аябай эле созулуп бара жатат. Бул өрттүн айынан чыгымыбыз дагы көбөйдү, андан көрө дарыгерлерди чакыргыла деп айтат. Күндөрдүн биринде Эбби кайнатасы баласы Полага бир буюмду белек кылганын эстеп кетет. Ал белек кылып жаткан учурда Полага бул нерсе өтө кымбат турат. Мен 1,5-2 миллионго сатып алганмын деп айткан эле. Анда Эбби дароо эле ал буюмду таап эле алып барып сатайын деп калса, ал болгону дүкөндө сатылган 10 долларлык арзан эле буюм экен. Анда Эбби эмне кылышын билбей олтуруп алып, Геттинин аябай эле ичтаар экенине дагы бир жолу ынанып эле ыйлап кирди окшойт. Бир кезде Поланын жанына адамдар кирип, дарыгер келди деп айтып, Элиотейн Полага арак иштеп эле сунуштай берет. Көрсө алар дарыгердин жардамы менен Поланын кулагын кесип салалы дешкен экен. Бир кезде эсинен кеткен Поланы жаткырып жанындагы адамдар кармап турган кезде дарыгер бычагын алып эле анын кулагын кесе баштады. Ошол замат ойгонуп кеткен Поланын кыйкырып жатканын карабай эле кулагын аягына чейин кесип салат. Кызыгы кылмышкерлер бул нерсени апасына жөнөтпөй эле кабарчыларга жөнөтүп жиберип, бул нерсени көргөн кабарчылардын дагы жүрөгү түшүп, тартип сактоочуларды чакырып ал жерге Эбби дагы келет. Анда кабарчылар Эббиге, биз сизге 50 миң доллар сунуштайбыз. Уруксат берсеңиз балаңыздын кесилген кулагынын сүрөтүн гезитке чыгаралы. Сиз кандай дейсиз десе, Эбби көп ойлонбой эле, мага 50 миң долларыңардын кереги жок. Андан көрө мага чыккан гезитиңерди 1000 даана бергиле деп айтат. Көрсө Эбби чыккан гезиттин 1000 даанасын Геттинин үйүнө жеткирип берейин деп чечкен экен. Ошентип 1000 даана гезит Геттиге дагы жетип, бир күнү Лондондон Эббиге коңгуроо келет. Коңгуроо кылган адам мен Геттинин атынан сүйлөп жатам. Ал Пола үчүн акча төлөп бергенге макулдугун берди. Бирок сиз келишим түзүш үчүн Лондонго келишиңиз керек деп эле өчүрүп коет. Ошентип эки каарманыбыз Лондонго барып Геттиге жолугат. Кызыгы ал жерге Эббинин ажырашып кеткен күйөөсүн дагы алып келип коюшуптур. Ал наркомандык ишин таштабай, көздөрү кызарып, жада калса баса албай дагы калган экен. Анда Гетти, мен силерге акча бергенге макулмун. Бирок бир келишим менен сен балдардын баардыгын мага өткөрүп беришиң керек. Ошого макулмун десең кол койгун деп эле алдына кагаз коюп,
Эбби көп деле ойлонбой мен макулмун, башкысы баламды куткаргыла. Эмнеси болсо дагы кол коем деп эле калемди кармап алат. Бирок эң эле кызыгы Гетти $1 миллион ашык сумма которуп алыптыр. Анда Флетчер менен Эбби эмне кылышын билбей акыркы мүмкүнчүлүктү колдонолу деп кылмышкер менен сүйлөшүп силер 7 миллиондон 4 миллионго түшүрдүңөр. Бизде болсо 1 миллион болуп жатат, башка акча таппадык десе алар менен сүйлөшүп жаткан Элютейн 4 миллион тапкыла, болбосо балаңарды өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эле эскертет. Анда Эбби Флетчерге бир сунушун айтып, биз бардык сумманы таптык деп аларды алдасак болот го. Алмашканы келгенде бир нерсе кылып балабызды куткарып аларбыз деп эле алар кабарчыларды чакырып, бизде 4 миллион чогулду, уурулар менен жолугуп балабызды алганга макулбуз деп эле элдерге кабар берет. Муну көргөн Гетти дароо эле Флетчерди чакырып, мен $1 миллион котордум го. Эбби каяктагы $4 миллион айтып жатат, анын эмне башка бирөө менен мамилеси бар бекен? Кана мага чындыкты айтчы десе, Флетчердин жини келип, сен өзү кандай адамсың? Ал баласын куткарганга аракет кылып жатса, сен бул жакта териштирип жүрөсүң да. $1 миллион бердим деп небереңди куткарганын ордуна сырттан күлгөнгө аракет кыласың. Сен такыр эле адам-падам болбойт окшойсуң деп эле ал жерден кетип калат. Эң кызыгы бул окуядан кийин Гетти Эббиге $4 миллионду толук которуп, анан дагы балдарын документ боюнча кайрадан эле Эббинин өзүнө өткөрүп берет. Сыягы Флетчердин сөзү Геттиге аябай эле катуу тийген окшойт. Ошентип Флетчер жанагы кылмышкер Элютейн менен кабарлашып, Эбби экөө акчаны жеткирип баланы кайтарып алганга даярдана башташат. Алар акчаны унаага салып алып, Элютейндин айтымы боюнча шаардан сыртка чыгып, токойдун арасында барганда алардын унаасына бирөө чозмо менен эле таш атып салды. Элютейн айткандай таш тийген кезде алар токтош керек болчу. Анда ташты аткан бала, силер бул жерге акчаны таштагыла дагы өзүңөр 1 чакырым дагы жүрөсүңөр. Ал жерде байланыш аппаратынан коңгуроо күткүлө деп айтат. Ошентип алар акчаны таштап коюп, жанагы жерге барып коңгуроону күтүп отурган кезде кылмышкерлер акчанын баардыгын санап, анын толук экенин билишип, кылмышкерлердин башчысы баланы бошотуп жибергиле деген буйругун берди. Анда Элютейн Поланы түшүрүп өздөрү көздөгөн жерге олтургузуп, аны менен коштошуп жатып, сен бул жерде олтурбагының, биз кеткенден кийин эле дароо качып жөнөгөнүң, эми кош болгону балким дагы көрүшүп каларбыз деп эле кетип калды. Бир кезде Эбби күтүп турган жерге коңгуроо келип, баланын кайда экенин айтышып, бирок Пола олтурган жеринде күтпөй эле качып кетип атканын көрөбүз. Ошентип максатына жеткен кылмышкерлердин башчысы адамдарына акчасын бөлүп берип, өзү дагы кетейин деп жаткан кезде адамдарынын бири келип, бизди айлана чөйрөбүздү тартип сактоочулар курчап алышыптыр. Жада калса учактар менен жүрүшөт, булар бизди сатып койгон окшойт. Биз эми эмне кылабыз десе, жанагы кылмышкер баланы кайрадан тапкыла дагы өлтүрүп салгыла деди. Бул убакта Флетчер менен Эбби дагы баланын жайгашкан жерине келип аны таап алышкан жок. Бул убакта шаарга жетип калган Пола анын артынан жанагы кылмышкерлер издеп келе жатканын көрүп калды. Ал качып эле ар кайсы үйгө барып, мага жардам бергиле, менин артымдан коолоп жатышат десе эле эч ким бизге жардам бергиси келген жок. Бул убакта ал жерге Флетчер менен Эбби жана тартип сактоочулар дагы келип калган эле. Тартип сактоочулар кылмышкерлердин унааларын тинтип, ал жердеги адамдарды кармашып, Флетчер менен Эбби болсо үйлөрдү аралап Поланы издеп жөнөшөт. Бир кезде Поланы байкап калган Флетчер анын артынан жөнөсө, Пола коркуп эле андан качып, алдынан кылмышкерлердин бири кармайын деп калганда жанагы Элютейн аны көрөт да кылмышкердин өзүн уктата чапты. Ал ушунча убакыттан бери Пола менен жакын болуп калгандыктан аны кылмышкерлерден куткарып калууну чечкен экен. Ал Флетчерге кайрылып, баланы эртерээк Италиядан алып чыгып кеткиле, болбосо баланы өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эле каармандарыбызды шаштырды. Биз мындан соң Гетти өзү буга чейин сатып алган сүрөттү кармап, олтуруп алып сүрөткө суктанып жаткан жерден өлүп калганын көрөбүз. Ошентип жыйган байлыгынын баардыгы калып, өзү 2 метр жерге кете берди. Флетчер менен Эбби баланы куткарып унаасы менен алыс жака алып кетишип, күндөрдүн биринде Эббини буга чейин Геттинин колунда иштеген адамдар чакырып алышат. Алар Геттинин өлгөндүгү тууралуу маалымат беришип, Геттинин урпактары сиздин балдарыңыз. Бирок алардын баардыгы 18ге чыга элек. Ошондуктан Геттиден калган мурастын баардыгы сиздин колуңузда деп эле ага кол коюуну суранышат. Ошентип Гетти өлгөндөн кийин анын үйүнөн эл билбеген өтө көп байлык чыкты. Ал өмүр бою топтогон байлыгынын кээ бирин ачык көрсөтсө, кээ бирин бекитип койчу экен. Эбби болсо калган байлыктын көпчүлүк бөлүгүн садакага иштетип, калганын эмне кылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Достор, ошентип бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Мен бул тасманы көптөн бери айтып берем деп ниеттенип жүрдүм эле. Бирок Кудайдын жазганы байтур ушул күндөргө туура келиптир. Айтайын дегеним, тасмадагы калган байлыктар мамлекетибизде болуп жаткан окуяларга бир аз окшоштугу бардай. Анда достор, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, баарына шүгүр кылып, бирок андан дагы жакшы нерсеге аракетти токтотпоңуздар.